Демек, килемисиндеги балбандар менен тааныштырууну уланталы. Адлет Кубатбек уулу, Исхак Разаков атындагы спорт клубтан. Ал спорт чебери 22 жашта. Ал эми анын бет маңдайында турган балбан бул Абдурахман Турдали уулу, Ош облусунан келген. Биринчи разряддагы спорт чебери. Эми Адлет Кубатбек уулунун өзүңүздөр уккандай спорт чебери жана спорт чеберлери буга чейин кармаштарды өтө мөөнөт номурда бүтүргөн Адлет Кубатбек уулу Абдурахман Турдали уулуна каршы кандай ыкманы көрөбүз. Айтор канча дагы жаңы чемпиондор, өлкө чемпиондугунда жаңы балбандар өтө көп. Алардын ар бири эми кийинки барган сайын мыктылыгын көрсөтүүгө дагы умтулат. Демек, бул жерде кур азыр Абдурахман Турдали уулунуку кыска болуп калды. Анын жыйынтыгында эми Абдурахман Турдали уулуна узунураак белбоо керек экенин көрдөсүздөр. Эгер деле белбоосу узун болсо, анда биз сөзсүз түрдө кармаштарды кайрадан мыкты ыргакта улантып көрөбүз деген дагы ишенимдүү бололу. Демек, бул белбоо дагы кыскалык кылат. Бул үчүнчү белбоону көрөлү. Эгерде үчүнчү белбоо дагы кыска болуп кала турган болсо, анда оңойго турмак эмес. Ушул жерден Адлет Кубатбек уулу белбоону өтө кенен байлап чыккан. Ал эми Абдурахман Турдали уулунун болсо белбоосу кыска байланган. Бул да осаган тоз колдук жаратышы ыктымал. Байкайлы, бирок бул болжомолдор гана. Эми чындыгында убакыт көрсөтөт. Мынтип Адлет Кубатбек уулу бир упайга ээ болду. Чына байкайбыз. Адлет Кубатбек уулу кайрадан белбоодон салды. Күрөшсө болот. Алыш деген белги берилет. Убакыт болсо мынтип алдыңызы акырындан кадам таштаган мезгилде балбандардын кимиси өз чеберлигин, өз мыктылыгын көрсөтөт деп көрөбүз. Дагы бир упай Адлет Кубатбек уулуна берилди. Адлет Кубатбек уулу азыр дагы бир упайга ээ болот. Абдурахман Турдали уулу бутун мынтип кармады. Албетте бутта байлоосу зарыл. Анткени бул жерден классикалык түрүндө буттар көп кокустатып алат деген дагы көрсөтмөлөр бар. Андыктан дал ошол бутта байлашы керек. Канча дагы ден соолук бул эми биринчи орунда турган нерсе. Кубатбек уулу таза бали, таза жеңишке Адлет Кубатбек уулу жетишет. Дагы кийинки баскычка өтөт. Биз болсо Адлет Кубатбек уулун таза көтөрүп чыгысын сиздер менен биргеликте дагы бир рет кайталанып көрүп коелу. Жана мына караңыздар, бир колдун кайлаштырды. Андан ары жерден таза көтөрүп барып туруп Абдурахман Турдали уулун чапты. Анткени бул жерде Абдурахман Турдали уулунун куру дагы өтө жакын байланган. Ал дагы атаандашына кармоого ыңгайлуулукту түзүп берген.